Урматтуу туугандар, момун деген сөз, момун мусулман деген сөз бул алсыз дегенди билдирбейт. Момун деселе, бул лох экен, каалашынча муну сөксөк болот, каалашынча акарат кылсак болот. Булар эчтеке билбейт, сабатсыз. Булар жашоодо бир ийгиликке жеткен эмес. Буларды эки чайнап бир жутуп коебуз дегендер жаңылышат. Момундардын арасында туугандар мыкты юристтер бар, мыкты артисттер бар, маданият чөйрөсүндө адамдар бар, күч структурасындагы адамдар. Маселен, акыркы учурда ушул момундарга акарат кылып, ушул Кыргыздын эгемендүүлүгүн түптөп кеткен инсандарга дагы ушундай бир акарат кылып, ошолордун дарегине дагы бир кандайдыр бир жаман сөз айтканга барабар нерселерди кылып жатат да туугандар. Мынакей Жусуп Абдрахман, Касым Тыныстанов, ошол сыяктуу бизден мына алгачкы интеллигенттерибиз, ошолордун жардамы менен биз ушул эгемендүүлүктүн даамын татып, жыргалчылыгын азыр көрүп жатабыз. Бардыгы тең такыбачылык кылган, момунчулук кылган туугандар. Анан эми акыркы учурда толук мусулманчылык кылганга аракет кылган адамды ашыкча дин кулдар же болбосо бир ошолордун айткан сөздөрүнө жооп берип койгондорду экстремист деп атап келген бир кандайдыр бир күч, кандайдыр бир максаттарды көздөп жатат. Гүлзат Алиева деген бул айсбергдин башы эле гана. Ушул сыяктуу инсандар өтө көп. Медиа чөйрөсүндө, улуттук телеканалда, радиолордо, жана ошондой эле гезит журналдарда өтө көп. Булардын максаттарын мен билбейм, бирок жакында аныкталат. Бул боюнча өтө чоң иштер башталды. Бардыгы мыйзам чегинде ошондой бир кандайдыр бир жаман ошол улуттук коопсуздукка бир кооптуу бир нерселерди кыла турган болсо, ошолорду көздөй турган болсо, булардын бардыгы аныкталып, жана ошол инсандын бардыгы жоопко тартылат. Айта кетчү нерсе туугандар, билем, бул инсандар болушунча ошол посттор аркылуу, өздөрүнүн жазган тексттер аркылуу ушундай бир адамдын дити чыдабаган, адамдын эмоциясы чыдабаган, кыялына мындай бир билбейм, акылына сыйбай турган ушундай бир сөздөрдү жазып, провокация кылганга аракет кылып атышат. Буга ошол кызыл кандуулук менен жооп бермей жок туугандар. Кимде ким кызыл кандуулук менен жооп берип, жанагындай ташбаран калыш керек же дагы бир нерсе кылыш керек же, урматтуу туугандар, жамандыкка жамандык менен жооп бербейбиз. Ошолордун бардыгын скриндеп булар. Тескерисинче мына көрдүңөрбү, радикалдашып баратат, Кыргызстандагы диний экстремизм өнүгүп баратат деп, ушундай бир айгай салышып, ушундай элди дестабилизация кылып, керек болсо ушул мамлекет башчыларыбызды, бийликтерибизге чейин ушундай бир терс маалыматтарды жеткиргенге аракет кылып жатышат да. Бул провокацияларга алдырбайбыз, жамандыкка эч качан жамандык менен жооп бербейбиз. Кыргыз Республикасында мыйзамдар бар, ошол мыйзамдарга ылайык өз жоопторун алышат. Мынакей Кудай буйрса муз ордунан жылды, эми калганын көрө жатабыз. Азыр сиздерге анча-мынча маалымат катары ошол кандай топ түзүлгөн, кандай кыймыл түзүлгөн, эмне иштерди кылып жатат, кандай аракеттерди кылып жатат, ошол боюнча сиздерге бир кыска видео көрсөтүп кетейин. Көңүл буруп коюңуздар. Урматтуу достор, өтө маанилүү маалымат менен бөлүшүп коеюн деп тура көрдүм. Facebook'та Кыргыз баалуулуктарын диний экстремисттик идеологиядан коргоо кыймылы дейт. 6300 катышуучу бар. Маалыматтар көрөбүз. Эми караңыздар. 1 августта 2017 жылы түзүлгөн. Биринчи түзүлгөндө Уюткулуу улуу журт бекенчилдер тайпасы деп ушундай түзүлгөн экен. Жана ошондой эле админдерин байкайлык. Сымбат Кайыпбек, Салтанат Качканалиева, Гүлзат Алиева, Анарбек Мамытов, Мир Тоялиев дейт. Эми бул адамдардын маалымат катары кирип, баракчаларын, постторун карап, бир анализ жүргүзүп койсоңуздар болот. Эмне максатты көздөп атканын ачык жана айкын билинип калат туугандар. Анан туугандар караңыздар, акыркы чыгарган посттору. Кыргыз баалуулуктарын диний экстремисттик идеологиядан коргоо кыймылы деп жакында эле чыгарышты. Булар Манасты жамынып алышып, Кыргыздын идеологиясын, нарктуулугун, тилин, дилин, тарыхын сактайбыз деп ошол сөздөрдү жамынышып, тескерисинче ичара диний
кастыкты кыргыз элин алакандай болгон кыргыз элди экиге бөлүп жарганга максат кылып жатышат туугандар. Мен айтып берем эмнеге экенин. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул жакта постторду караңыздар. Муфтиятка асылуу жалаң эскертүү чаралары кыргыз аял. Мынакей аялдар атайын ушундай мисалы Гүлзат Алиева баш болуп ушундай бир провокация сөздөр жазат. Адамдын оюна келбеген, ушундай акылы сыйбаган, ушундай уулуу тилдер менен ушундай сөздөр жазат. Анан ага жооп берген адамдарга кайра ушинтип мынакей аял затын коргоо алыңыздар. Албетте эркектер реакция кылып комменттерине жооп бергенден анан ушинтип жакшат. Мынакей арасында өздөрүнүн комментарийлеринде ушинтип бири-бирине жазышып туура айтпагыла андай мындай деп бири-бирин колдоп турушат. Байкаңыздар, урматтуу кыргыздар, кыргыздын билимдүү айымдарынын укугун арабтын кулдарыга тебелетпейли дейт. Арабтын кулдары деп бул ислам динин туткан мусулмандарга жалпы баарын эле арабтын кулдары деп беришет да. Анан ушул сыяктуу мисалы өзбек ажы же болбосо ушул диний ишмерлер чыгып ушундай бир акыйкат сөздөрдү айтканда булар дароо киришет дагы. Комментарийлерин байкаңыздар, эмне деген сөздөр жазып атат. Сырттан каржыланган мындай ажыларды жоопко тартса жарашат дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандай гана сөздөр жазат. Балтыр бит башка чыгат, бийлик алсыз болгон үчүн дейт. Мынакей бийлик менен мындай тукуруп атат. Ана жазган сөздөрүн карала. Кандай гана акарат, кандай гана өпүлас сөздөр. Ушулар кыргыздын нарктуулугун сактайбы? Ушулар кыргыздын тарыхын, дилин сактайбы туугандар? Мына жазгандарыңы карагылачы. Буларды иблис өзү жазып бергендей да. Сырттан каржыланган деп. Мынакей. Анан ушуларга жооп бергендерди дароо скриншоттойт дагы. Анан була мынтип жазып атат, мынтип сөгүп атат, тигинтип атат деп ыйлактап жатып алышат. Бул атайын провокация кылышат. Мына Афганистан деп жазыптыр. Калпак кийип алгандарың антесиң деп мына көрдүңүздөрбү? Ушундай туугандар. Даватка тыюу салгыла дейт. Даватты булар эмне экенин дагы билишпейт да. Мынакей көрдүңөрбү? Ажоону муфтиятка тукуруп атат бuyакта. Андан сырткары мынакей тозок оту деген бар. Бул фейк. Бул Гүлзат Алиеванын фейк баракчасы. Бул өтө эле аша чапкан посттору жазат мынакей. Заң суудан ичкиле дейт. Көрдүңүздөрбү? Эмне деп провокация кылышат? МВД же ГКМБ кылмышкерлерди кармап, эгерде ошол кармалган инсан сакалчан болуп калса эле бүттү. Ушинтип чыгарышып эле айгай салышып, сакалчандар мынтип атат, тигинтип атат деп жатып калышат. Бул жерде мына сакал эле жок экен, мына щетинасы менен турса дагы ушинтип мына сакалчандан сактангыла деп. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Тозок менен бейишке ким барарын ушул молдолор чечеби деп мына. Ушу тозок оту деген фейк. Бул Гүлзат Алиеванын фейковый баракчасы. Алиева Гүлзат болсо эжеке. Өзү профессор, доцент, дагы ушу студенттерге сабак берет экен бул мугалимчи. Бул киши неадекват деп мен эсептейм. Себеп дегенде жазган посттору өтө эле ашап чапкандык. Кыргыз үчүн күйгөн адамдарды диний козутууга күнөөлөгөндөрдүн көбү фейктер дейт. Ушинтип диндин таламын талашып, акыйкатты айткан кишилерди фейк дейт, дин кулдар дейт, араб кулдар деп ушинтип акырат кылышат туугандар. Мынакей. Берде Мыктыбек Арстанбек Мажыкебизде радикалдуу диндин экстремисттик идеологиясы мамлекеттик утурга аркылуу таратылбасын деп. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип экстремист кылып салган да Мажыкебизде. Мынакей. Көчүгүнөн бери өпкүлөп калгылайм деп мына. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан урпагы келген экен. Ошол боюнча ушинтип жазып атышат. Кыскасы булардын максаты ушинтип ичара кастыкты бири-бири менен элдер алакандай болгон элдер экиге бөлүнүп ушинтип бирине бири кир төгүп жаман сөздөр менен айтышып чыгылып дестабилизация кылуу да. Бул мамлекетке өтө кооптуу. Мынакей. Ушинтип Камшыбек Кыдыршаевич да колдонушуп бир нерсе кылышып, бир нерселер жазгылап, иши кылып бир ботко чалып атат да. Көптөн бери иш жүргүзөт. Булардын максаттары ушинтип кыргыз элин экиге бөлүп жаруу, үй бүлөлүк институтту бузуу. Эмне үчүн үй бүлөлүк институтту бузуу? Анткени ушундай бир адепсиздик маселе козголгондо, мисалы жакынкы арадагы Айнуранын чыгарып жаткан постторун буга чейинки маселе Назира Айтбекованын чечинип жанагындай адепке, кыргыздын нарктуулугуна, кыргыздын каада салтына, же болбосо ушу шариятка туура келбеген нерселерди булар дароо колдошуп, азаматсың, оюңду, өз позицияңды мыкты билдирип атасың, адам эркин болуш керек, денесин да өзү билиш керек деп ушинтип колдоп келишет. Колдоп, аларды көкүтүп отуруп калышат да.